Китеп Багымдаттын сиз билбеген сырлары. Автору Эрланбек Нусупбаев. Окуган Арген Эшанкулов. Бул китеп кимдер үчүн? Намаз боштоону ниет кылып жүргөндөр үчүн, ички чечкинсиздикти жеңип, улуу ибадатка алгачкы кадамды ишенимдүү таштоого жардам берет. Жаңы баштагандар үчүн намазга туруктуу болуп, бул ибадаттын маңызын терең аңдап билүүгө жол ачат. Намаз окуп жүргөндөр үчүн бул ибадаттын терең сырларын ачып, намаздын өзгөчө ырахатын сезүүгө жардам берген руханий азык болот. Жыйынтыктап айтканда, бул китеп сиздин таңыңызды гана эмес, тагдырыңызды нурлантуучу, жан дүйнөңүздү жаратканга жакындатуучу баалуу колдонмо. Бул эмгек адам баласынын руханий өсүүсүндө жана күнүмдүк жашоосунун тартибинде өзгөчө орунду ээлеген багымдат намазынын маанисин ар тараптуу ачып берет. Китепте бул ибадаттын фазилеттери, анын руханий жана практикалык пайдалары менен бирге багымдатка кайдыгер мамиле кылуунун эки дүйнөдөгү кесепеттери кеңири баяндалат. Себеби багымдат намазы жараткандын ыраазылыгына жетүүнүн, жүрөктү нурлантуунун жана жашоону берекелүү кылуунун башкы ачкычы. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан тастыкталат. О Раббим, мени жана менин урпактарымды намазды толук аткаруучулардан кыл. О Раббибиз, менин дуамды кабыл кыл. Ибрахим сүрөсү 40-аят. Багымдатка сергек туруу үчүн эң оболу жүрөктүн ойгоо болушу шарт. Анткени уктаган жүрөк эч качан денени багымдатка ойгото албайт. Жүрөк ойгонмоюнча көз да, дене да ойгонбойт. Чыныгы ойгонуу жүрөктөн башталат. Келиңиз, багымдатка ойгонууну өзүбүздөн баштайлы. Кириш сөз. Аллах Таалага мактоолор жана пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ар бир таң жашоонун жаңылануусу жана жараткандын бизге берген жаңы мүмкүнчүлүгү. Таңкы убакыт үмүттү жандандырып, максаттарга жол ачкан, жакшы амалдарга багыт берген берекелүү учур. Жаңы күн менен бирге кечеги каталарды оңдоого, калтырып кеткен иштердин ордун толтурууга жана ыйманды бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүк берилет. Таң жүрөктү ойготуп, өмүрдүн таза барагын ачкан жаңы башталыш. Ал баракты кандай мазмунда толтуруу ар бир адамдын ыкласына жана тандоосуна байланыштуу. Ар бир жаңы таң адам баласына күнүмдүк милдеттерди гана эмес, руханий сыноолорду да кошо алып келет. Күн башталып, тиричилик жанданганда, ар бирибиздин алдыбызда түрдүү жоопкерчиликтер, милдеттер жана тандоолор турат. Дал ошолор аркылуу жараткан пендесинин ыйманын, ыкласын жана туруктуулугун сынайт. Бул руханий сыноолордун эң алгачкысы жана эң маанилүүсү багымдат намазы. Айрым адамдарга багымдат намазы оор жүк сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бирок чын-чынында багымдат оорчулук эмес, жеңилдик, тоскоолдук эмес, чоң мүмкүнчүлүк. Ал күнүмдүк сыноолордон ийгиликтүү өтүүгө кубат берген руханий тирөөч. Таңды багымдат менен баштоо күн ичинде эң алгачкы жана маанилүү жеңиш. Бул ибадат аркылуу адам ыйманынын бекемдигин, ишениминин туруктуулугун далилдеп, Аллахка болгон сүйүүсүн иш жүзүндө көрсөтөт. Таңдагы алгачкы сыноодон ийгиликтүү өткөн пенде Аллахтын ырайымына бөлөнүп, бийик даражаларга жана өзгөчө сый-урматка ээ болот. Аллах Таала өзүнүн чексиз ырайымы менен 5 маал намаздын ичинен багымдатты эң кыска жана эң жеңил кылган. Эгер кааласа, аны күн чыккандан кийинки убакытка белгилемек, же 4 рекет, же андан көп кылмак. Бирок Аллах бул намазды саны жагынан жеңил кылганы менен аткаруу убактысын адам баласы үчүн эң жооптуу учурга, уйкунун эң таттуу маалы болгон таңкы мезгилге белгиледи. Ушундан улам багымдат намазы көпчүлүк үчүн аткарууга кыйын болгон ибадат бойдон калууда. Эгер багымдат намазына туруу баарына бирдей жеңил болгондо, чыныгы ыймандуу адамды башкалардан айырмалоо мүмкүн болмок эмес. Натыйжада ыйманы бекем адам менен жүрөгүндө эки жүздүүлүк, башкача айтканда мунафыктык дарты бар адамдын ортосундагы чек даана билинбей калмак. Анткени таңкы намазга туруу жөн гана физикалык аракет эмес. Бул ички дүйнөдөгү чоң күрөш, напсинин каалоолорун тизгиндөө жана шайтандын азгырыктарына каршы туруу. Багымдат намазынын таңкы убакытка белгиленишинде да өзгөчө сыр бар.
Дене эс алууну, аң сезим тынчтыкты эңсеп, уйку эң таттуу маалына жеткенде ыймандын чыныгы деңгээли ачыкка чыгат. Дал ушундай мүнөттөрдө жаратканды чын жүрөктөн сүйгөн, анын эскертүүсүнөн коркуп, ырайымынан үмүт кылган пенде гана бул сыноодон ийгиликтүү өтө алат. Ал эми ыйманы алсыз адам үчүн багымдатка туруу дагы эле оор бойдон кала берет. Ошондуктан багымдат намазы ыймандын күчүн жана туруктуулугун өлчөгөн эң так тараза. Ким ыйманынын чыныгы абалын билгиси келсе, багымдатка болгон мамилесин карап көрсүн. Анткени бул ибадат кимдин ишеними бекем, ал эми кимдики алсыз экенин айкын көрсөтөт. Ал жүрөктөгү жашыруун абалды ачып, адамдын чыныгы ыкласын жана ички дүйнөсүнүн деңгээлин даана чагылдырат. Ушул себептен улам бул китепте багымдат намазы тууралуу үстүртөн гана маалымат берилбестен, анын маңызын терең жана ар тараптуу ачып берүүгө өзгөчө басым жасалат. Китепте багымдат намазынын шариаттагы бийик орду, бул ибадатка үндөгөн хадистер, аны калтырып койгондорго карата эскертүүлөр жана таңкы намазга турууга жардам берген себептер кеңири баяндалат. Ошону менен бирге көпчүлүккө анча белгилүү эмес, бирок абдан баалуу болгон башка амалдарга да токтолобуз. Биз өзгөчө көңүл буруп, издене турган негизги суроолор төмөнкүлөр. Эмне үчүн багымдат намазына бекем болушубуз зарыл? Ал башка намаздардан эмнеси менен айырмаланат? Бул ибадат биздин жашообузга жана акыретибизге кандай таасир этет? Багымдатка бекем болуу үчүн кандай аракеттерди кылуу керек? Мына ушул суроолор аң сезимди ойготуп, ыймандын бекемделишине жол ачат. Аларга берилген так жана маңыздуу жооптор кимдир бирөөнүн жүрөгүнө таасир этип, намазды баштоого же ага туруктуу болууга себепчи болот деп ишенебиз. Китептеги баардык ой-пикирлер Куран аяттарына жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ишенимдүү хадистерине негизделген. Ошондой эле багымдат намазынын маңызын терең изилдеген, илим жана ыйман жаатында чоң салым кошкон белгилүү аалымдардын көз караштары негиз катары алынды. Аалымдардын терең түшүндүрмөлөрү багымдат намазынын жашыруун сырларын ачып, анын шарияттагы өзгөчө ордун жана руханий баалуулугун кеңири түшүнүүгө жол көрсөтөт. Мындан тышкары бул эмгекте биз багымдат намазынын артыкчылыктарын баяндоо менен гана чектелбестен, ага даярдануунун ар бир баскычына да кеңири токтолобуз. Атап айтканда, даарат алуунун пазилети, мечитке баруунун мааниси, жамаат менен намаз окуунун сообу, намаздан кийинки дуа зикирлер жана башка руханий амалдардын тарбиялык маңызы кеңири түшүндүрүлөт. Бул амалдар айрымдарга жөнөкөй же көнүмүш адаттай сезилиши мүмкүн, бирок алардын ар биринде терең сырлар, улуу сооптор жана жүрөктү жандандырган руханий баалуулуктар катылган. Жыйынтыктап айтканда, бул китеп багымдат намазы тууралуу маалымат берүү менен гана тим болбостон, анын ар бир бөлүгүндөгү терең тарбиялык маанини, жүрөккө тынчтык тартуулаган касиетин жана пенде менен жараткандын ортосундагы ыкластуу байланышынын чыныгы маңызын ачууну максат кылат. Бул эмгек окурманга багымдаттын сырларын терең аңдап билүүгө, аны сүйүү жана туруктуулук менен аткарууга, ошондой эле ушул ибадат аркылуу руханий жактан өсүүгө жол көрсөтөт. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштаймын. Биринчи бөлүм. Намаздын диндеги орду жана ага байланыштуу ибадаттар. Кыяматтагы эң алгачкы сурак. Эгер бул дүйнөдө намаз окубай өтсөңүз, кыяматтагы алгачкы суроодон эле жыгылып калышыңыз ыктымал. Анткени кыямат күнү пендеден эң биринчи сурала турган нерсе намаз окудуң беле деген суроо болот. Мусулман бир тууганым, келиңиз, багымдат намазынын пазилеттерине киришүүдөн мурун алгач 5 убак намаздын акыреттеги ордуна кыскача токтолуп өтөлү. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар намазды жөнөкөй ибадат катары көрүп, анын дүйнөдөгү жана акыреттеги улуу ордун жана чыныгы баасын толук аңдап түшүнө алышпайт. Ошол себептен намаз оку деген насаатты укканда түрдүү шылтоолорду айтышат. Анткени алар намаздын эки дүйнөдө адамдын баркын жана даражасын аныктай турган эң улуу ибадат экендигин билишпейт. Ушундан улам ар бир мусулман намаздын акыреттеги ордун жакшы билүүгө тийиш. Себеби намаз акыретте пенденин даражасын аныктап, анын түбөлүк тагдырын чечүүдө негизги ролду ойной турган эң башкы амал. Чындыгында кыямат күнү пенденин амалдарынан эң биринчи сурала турганы да дал ушул намаз. Эгер намазы толук болсо,
ал азаптан құтылып, ийгиликке жетет. Ал эми намазында кемчилик болсо, анда ал зыян тартып, чоң жоготууга учурайт. 5 вак намаз ушунчалык чоң мааниге ээ болгондуктан ал исламдын 5 түркүгүнүн экинчиси болуп эсептелет. Башкача айтканда, Аллахтын жалгыздыгын жана сыйынууга татыктуу жалгыз Кудай экендигин тастыктаган ла илаха иллаллах ыйык сөзүнөн кийинки эң улуу парз намаз. Мындан сырткары намаздын башка түркүктөрдөн айырмаланган өзгөчө жана өзгөрүлгүс талаптары да бар. Мисалы, орозону ооруп же сапарда жүргөн адам кийинчерээк казасын толтуруп берүү шарты менен токтото алат. Зекет белгилүү бир айлык өлчөмүнө, башкача айтканда нисапка ээ болгондорго гана парз кылынган. Ажылык болсо материалдык мүмкүнчүлүгү жана ден соолугу жол бергендерге гана милдеттүү. Ал эми намаз андай эмес. Ал башка ибадаттардан түп тамырынан айырмаланат. Намаз эч кандай жүйөөгө, абалга же шартка карабастан ар дайым аткарылууга тийиш парз. Адам кандай абалда болбосун, намаз анын мойнунан түшпөйт. Тура албаса отуруп, отура албаса жатып окууга буйрулган. Жада калса согуш талаасындагы эң кооптуу кырдаалда да намазды өз убагында окуу талап кылынат. Акыл эси жайында болгон ар бир мусулман үчүн 5 вак намазды өткөрүп жиберүүгө эч кандай жүйөлүү себеп жок. Анткени бул пенденин жараткан алдындагы эң биринчи жана эң ыйык милдети. Мына ушунун өзү намаздын улуулугун айкын көрсөтөт. Намаздын маанилүүлүгүн Аллах Таала Муса пайгамбарга түз кайрылганда да өзгөчө баса белгилеген. Чындыгында мен Аллахмын. Менден башка Кудай жок. Андыктан мага гана сыйын жана мени эстөө үчүн намаз оку. Тоха сүрөсү 14-аят. Ошондой эле бул маанини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүннөтү аркылуу да бекемдеген. Ал Муаз бин Жабал радыйаллаху анхуну Йеменге элчи кылып жөнөтүп жатып, төмөнкүдөй насаат айткан. Чындыгында сен китеп ээлеринен болгон элге барасың. Ошондуктан аларды эң биринчи Аллах Тааланы жалгыз деп таанууга, башкача айтканда таухидке чакыр. Эгер алар бул чындыкты билишсе, анда аларга Аллах күндүзү жана түнү 5 вак намазды парз кылганын кабарла. Бул сөздөрдөн көрүнүп тургандай, намаз жөн гана ибадат эмес. Ал ислам дининде таухидтен, башкача айтканда Аллахтын жалгыздыгына ишенүүдөн кийинки эле эң маанилүү парз. Ошондуктан Аллахты жалгыз деп таанып билген пендеден кыямат күнү сурала турган эң биринчи амал дал ушул намаз болот. Бул тууралуу Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: Кыямат күнү пенденин амалдарынан эң биринчи эсеп-кысап кылына турганы анын намазы. Эгер намазы туура болсо, анда жеңишке жана ийгиликке жетет. Эгер намазы жараксыз болсо, анда сооптон куру калат жана зыянга учурайт. Имам ат-Тибида намаздын өзгөчө ордун баса белгилеп, аны бардык ибадаттардын жүрөгү катары мүнөздөп мындай деген: намаз ибадаттардын энеси жана башаты. Калган бардык амалдар аны ээрчийт. Намаз адамдын денесиндеги жүрөк сыяктуу. Эгер ал туура болсо, бүт амалдар туура болот. Эгер ал бузулса, бүт амалдар бузулат. Бул сөздөр намаздын исламдагы эң негизги ибадат экенин ачык айкын көрсөтөт. Демек, ар бир адамдын акыреттеги абалы бул дүйнөдөгү намазга болгон мамилесине жараша аныкталат. Адамдын кылган жакшылык иштеринин кабыл болушу же жокко чыгарылышы да намазды канчалык деңгээлде туура, ыклас менен жана үзбөй аткарганына түздөн түз байланыштуу. Ошондуктан эгер адам намазын бардык шарттарына ылайык толук аткарган болсо, Аллах Таала анын бул ибадатын кабыл кылат. Бул өз кезегинде анын башка амалдарынын да кабыл болушуна жол ачат. Ал эми намазга кайдыгер мамиле кылып же аны таштап койсо, анда анын башка амалдарынын да кабыл болбой, жокко чыгып кетүү коркунучу жаралат. Жогоруда айтылган маанини башка хадистер да тастыктайт. Мисалы, Анас ибн Малик радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: Кыямат күнү пендеден биринчи сурала турган амал намаз. Эгерде анын намазы туура болсо, анын калган бардык амалдары да туура болот. Ал эми намазы бузулса, жараксыз болсо, калган бардык амалдары да бузулат.
Бул хадис намаздын акыреттеги ордун жана анын башка амалдарга тийгизген таасирин өтө даана түшүндүрөт. Эгер кыямат күнү пендеден эң биринчи сурала турган амал намаз болуп, башка амалдарынын кабыл болушу же болбошу дал ушул ибадатка карап чечилсе, анда намаз бул дүйнөдөгү жашообузда да эң башкы орунда турушу керек. Анткени акыретте эң алгач сурала турган нерсе бул дүйнөдө эң биринчи кезекте көңүл бурулушу зарыл болгон амал болуп эсептелет. Элестетиңиз, өмүр бою көптөгөн сооптуу иштерди жасадыңыз. Мисалы, орозо кармадыңыз, ажылыкка же умрага бир нече жолу бардыңыз, садака бердиңиз, тууган урук менен мамилени чыңдадыңыз, муктаждарга жардам бердиңиз. Атүгүл мечит курдуңуз дейли. Бирок ошол эле учурда күнүмдүк 5 убак намазды аткарбасаңыз, бул амалдардын баары текке кетүү коркунучу бар экенин аңдап билишиңиз зарыл. Чындыгында намаз бул баардык башка соопторду сактап турган бекем чеп же аларды акыретке жеткире турган ишенимдүү кеме сыяктуу. Кеме тешик болсо, ичиндеги алтын күмүштөр деңиз түбүнө чөгүп кеткени сыяктуу, намаз жок болсо, анда башка амалдардын да кабыл болбой калуу ыктымалдыгы өтө жогору. Демек намаз бул баардык амалдардын кабыл болушу үчүн коюлган негизги шарт сыяктуу. Башкача айтканда, намазды толук, өз убагында жана талаптагыдай аткарсаңыз, башка баардык сооптуу амалдарыңыздын да кабыл болушуна эшик ачылат. Ал эми намазыңыз жок болсо же талаптагыдай аткарылбаса, анда башка жакшылыктарыңыздын да кадыры кетип, алардан күткөн улуу сыйлыктардан куру калуу коркунучу туулат. Анткени намаз ислам дининдеги баардык амалдардын таразасы. Бул ибадат аркылуу Аллах Таала пенденин жүрөгүндөгү ыйманын, туруктуулугун жана жаратканга болгон чыныгы кулчулугун сынайт. Ошондуктан ыймандуу адам намазын кемчиликсиз, өз убагында жана толук аткарууга өзгөчө көңүл буруусу кажет. Мындан тышкары намазды туура жана талапка ылайык аткаруу Аллах Тааланын башка иштерибизде да ийгилик берүүсүнө жол ачуучу башкы себептердин бири. Чындыгында ким намазга бекем болсо, анын дини да бекем болот. Ал эми ким намазды таштаса же ага кайдыгер мамиле кылса, ал бара-бара диндеги башка парыздарга да кош көңүл карап калат. Анткени намаз диндин негизги түркүгү. Үйдүн бекемдиги анын түркүктөрүнө көз каранды болгондой эле, адамдын дининин бекемдиги да намазга түздөн-түз байланыштуу. Адам намазга канчалык бекем болсо, анын диний жашоосу да ошончолук кубаттуу болот. Ал эми намаз солгундаган жерде диндин тиреги бошоп, ыйман да алсырай баштайт. Анткени намаз диндин түркүгү. Ал куласа, калган амалдардын бүтүндүгүн сактап калуу мүмкүн эмес. Ошондуктан мусулман бир тууганым, намазга кайдыгер карабаңыз. Ал сиздин бейишке жолдомоңуз, эки дүйнөдөгү бактыңыздын ачкычы жана жараткан Раббиңизге болгон сүйүүңүздүн эң айкын далили. Эгер намазыңыз туура болсо, бул дүйнөдө да, акыретте да иштериңиз оңунан чыгат. Ошондуктан намазга олуттуу көңүл буруңуз. Анткени ал баардык амалдарыңыздын башаты гана эмес, алардын кабыл болушунун негизги шарттарынын бири. Албетте, бул айтылган ачуучундуктар айрымдар үчүн оор жана жагымсыз угулушу мүмкүн. Анткени напси көбүнчө өз кемчилигин ачып көрсөткөн акыйкатты кабыл алгысы келбейт. Бирок адам баласы муну кандай кабыл албасын, андан канчалык качпасын, намаз баары бир жараткандын алдындагы эң улуу парыз бойдон кала берет. Биз кааласак да, каалабасак да бир күнү бул ибадаттын ар бир мүнөтү үчүн Аллахтын алдында эсеп берерибиз анык. Урматтуу угарман, аудиокитептин толук версиясы жабык Telegram каналга жүктөлгөн. Мээнет кылган адамдардын эмгегин баалап, аудиокитептин уландысын сатып алып угуңуз. Толук маалымат алуу үчүн биздин Оку 24 Instagram баракчабызга жазыңыз.